Салам мекендештер, армаңыздар, урматтуу мекендештер. Кудай буйрса жакшы жаңылыктардын бири мигранттарга, бирок бардык мигранттарга эмес, чен элүү мигранттарга Россия Федерациясында Ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү бар, миграция министрлигинин өкүлчүлүгү бар. Эми кудай буйрса башкы прокуратуранын дагы өкүлчүлүгү ачылмай деген сөздөр бар. Мунун эмнеге мигранттарга плюс бар, мен силерге айтып кетем. Сөз баштарынын астында кичинекей жарнама. Барыбыз Кыргызстанга жүк салып ийебиз, дары дармек салып ийебиз. Салуу үчүн барабыз, бирөөнө жалдырайбыз аэропортко ортуп. Осман экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстанга 500 сомдон баштап, 500 рубльдан баштап Кыргызстандын булун бурчуна жеткизип коет. Волгоградский проспектте мен дарегин дагы телефонда астына жазып коем. Кайрылуу бериңиздер. Жакында эле Жогорку Кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев менен бир сыра жолугушуп, сүйлөшүп, анан кийин ошол мекендештердин көйгөйү жөнүндө бир нече талкууларды сүйлөштүк, көйгөйлөрүн айтып бердик. Марлен Маматалиев абройлуу, тажрыйбалуу депутаттардын бири. Бүгүнкү күндө Жогорку Кеңештин төрагасы мигранттарга көбүрөөк көңүл бурам деп азыр жакшынакай сөздөрүн берип, ошол үчүн бизден маалыматты, дайыма так маалыматтарды сурап жатат. Биз так маалыматтарды мекендештердин көйгөйүн берип атабыз. Анан кийин башкы прокуратуранын Россия Федерациясынын өкүлчүлүгүн ачууга азыр тапшырма бердим деп айтып атат. Ушул эки азыр ишке ашып атыптыр. Мунун кандай плюсу бар? Көпчүлүк мекендештер тилекке каршы кылмыш ишин баштап алып, кылмыш ишинин негизинде түрмөгө отуруп калат. Анан кийин ал Россия Федерациясынан көп жылга кесилгенден кийин Кыргызстанга алып келүү дагы жолу бар. Кыргызстанга алып келгенге бир нече этапты өтүш керек, бир нече кадамдар жасаш керек. Ошолордун эң негизги кадамы бул башкы прокуратуранын жардамы керек. Эгерде ошо Россия Федерациясында элчиликтин алкагында болобу же башка бир мекемеде болобу, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратуранын өкүлчүлүгү ачылса, анда ошо Россияда жүргөн түрмөдө отурган мекендештерибизди Кыргызстанга алып келүү кыйла, оңой болот. Ошону Кудай буйрса күтүп турабыз. Септеген жаман айтпай, жакшы жок деп коет. Россия Федерациясында түрмөдө отурган мекендештерибиз көп. Анан кийин мурда көптөгөн мекендештер тилекке каршы жана Баңгизат менен 228 статья менен закладкаларды таштап, тиги наркотиктерди, баңгизаттарды таштап түрмөгө түшчү эле, азыр болсо тилекке каршы жана документ жасаган ортомчу же болбосо ошо документтерди жасатам деп ортомчуга же болбосо ошо полицияга акча картасы менен которуп койгон жарандар дагы тилекке каршы түшүп калды. Ошон үчүн силер эгерде бирөөнөн документ жасатып атсаңыздар, эмгек келишим жасатып атсаңыздар, регистрация жасатып атсаңыздар же башка документ жасатып атсаңыздар, ошону акчага жасаткан күндө дагы, негизи акчага жасаткыла деп айтпайбыз, бирок ошентип калган күндө дагы акчаны которгонго аракет кылбагыла, акчаны накталай бергенге аракет кылгыла. Баарыбызга белгилүү, кээ бирөөбүз ортомчулардын кызматы менен колдонобуз. Ошон үчүн кулаңарга көмүч сырга, себептеген ошо ортомчулар полициянын начальнигине, участковыйга тыйын которуп койгон үчүн алар дагы кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартып, азыр 3 жылга чейин түрмөдө отурган биздин мекендештер бар. Бул жактан сак саламат болуңуздар. Жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө мекендештер. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек, же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдик утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуздар, утуш менен которуңуздар.